Устаз, мен экинчи жолу турмушка чыктым эле. Күйөөм намаз окуйт, даватка чыгат, 3 күн, 40 күн, 4 ай берген. Бирок апасын урат, апасы инсульт, астагфирулла алган. Бирок жан орunu, жак орunu иштебейт. Менин аябай жүрөгүм ооруйт. Менин 3 балам бар, биринчи турмуштан. Аларды батырбай жатат. Бирөөнүн баласын багыш столетия дейби? Эмес. Өзүң гана жаша, балдарды ташта. Мен же балдарыңды танда дейт. Не кыларымды билбей калдым, кеңеш бериңизчи. Балдар боюнча мындай. Шариатта тугандар балдар атаныкы. Кимдики эне? Атаныкы. Туулгандан тартып, атанын мойнунда аз алимент деп койгонго, бул деле туура эле. Бирок алимент аз. Баланы дагы, кызды дагы багуу атанын мойнунда фарз. Атанын мойнунда милдет. Кийим кечесин, тамак ашын берүү. Ошондон кийин албетте кокустан Кудай сактасын. Тагдыр буйрубай буларга, то есть ажырашып кеткен болсо, эмне? Тагдырында ошо ажырашып болуп калып, ажырашып кеткен болсо, анда бала кимде калат деген маселеде атада. Бирок кичинекей болсо, азыр 1 жашар, 2 жашар эмизиш керек, караш керек. Ошону айтат азмаз. Биздин фатваларды 7 жашар, өзү ажатканага барып, өзүн ар жак бер жактан биле турган деңгээлге чейин апада турса болот, андан кийин атада. Бирок ошонун бакканы бардыгы атанын мойнунда. Хорошо? Кыз бала балагатка толуп, ар жак бер эсин билгенге чейин, бул дагы атанын мойнунда. Албетте бир нерсени эстеп коюш керек. Атанын мойнунда качанга чейин бала чаканы багуу. Кыз баланы турмушка бергенге чейин, уул балдар балагатка жеткенине чейин. Уул бала балагатка толдубу, все, атанын мойнунда милдет эмес. Эгерде балагатка толгондон кийин дагы урматтуу аталар балдарын багып аткан болсо, балдар силер шүгүр кылгыла. Болбосо көчөгө чыгып, кетмен так ташты уруп, акча таап жаша. Бирок бизде Кудайга шүгүр, элибизде үйлөнтүп атат, машинесин алып берип атат, квартирасын алып берип атат. Ушу бардыгы милдет эмес ата. Даже үйлөнтүү милдет эмес. Балагатка толдубу уул балдар, ошого чейин эле. Азыр мына сиз айтып атасыз, суроо берип атасыз, 3 балам барды, биринчи турмуштан деп. Баксын бул биринчи күйөөңөр ким? Ошонун мойнунда. Экинчи жолу турмушка чыктыңбы, чындап эле ал балдарыңды токтот деши мүмкүн. Айтканга акысы деле бар. Анын мойнунда, экинчи күйөөңдүн мойнунда бул фарыз эмес. Bu baldardı bağı çoğoytu birinci güyönün moynunda. Sebepte oşonun baldarı. Çünkü eğer de ikinci güyön maşallah ay